Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Kur'an'ın saktanuusu özünçö bir erejege baylangan. Bul ereje tavatur ereje da koyuşat. Kur'an'dı Hazreti Peygamber'din oğuzundan mübarek alıp durup, sahabalar özдөштүрүп tabiinlerge ötköröt, tabiinler tabiinlerge, tabiinler bolsa kıraat imamlar özünün kийинки болгон şakirtlerine ошондой чынжыр менен күнүбүз için Kur'an-ı Kerim kelет дагы эч кандай өзгөрүүгө учурабайт. Анткени bir oşol Kur'an'dı жеткиргендер Oğuzdan alıp Oğuzgo жеткиргендердин sany жүздөгөн ravilerge tayanat. Al эми akılga tayanıp durup akli болгон bir ereje menен biz aytабыз. Kaçan kaysi bir kawar. Жалгандын üstüne birigүүsü mümkün bolbogon bir topton, özüne okşogon san jaatынан жалгандын üstüne birigүүsü mümkün bolbogon bir topko ötkörüp, oşondoy toptun dagın özüge okşogon bir topko ötkörüp kelgen bir kawardı tanuu dinimizde kapırlıkka alып barat dep kelet. Sebebi mümkün emes. Oşol жүздөгөн insan, бұл жерде отырған жүздөгөн insan, могу жерде отурабызбы биз канча киши, 100 киши, 200 киши, 1000 киши, могу жерде 1000ден ашуун отуруп атабыз. Ошолордун баары bir кавар маселесинде, ошол каварды мисалы bir жалгандын деп айталы, эң туурасы ошол. 1000 kişi bir жалгандын üstünde birigүүsü mümkün emes, бул абсурд деп аталат. Aklыңар ошону кабыл алдыбы, кабыл албадыбы? Албетте. Могу жерде 50% бириксе дагы 50% айтат, койгулачы, айнанайындар, туугандар, эмне буякта жалган сүйлөп атасыңар. 99% бириксе да баары бир бирөө чыгат дагы айтат, койгула андай нерсе болгон эмес деп айтат баары бир. Демек ошол бирөө айтса ошондо ал кабар жалган кабар деген маанисинде болот. Kur'an Allah'ın sözü ekendигине ошол канча киши өткөрүп берип атат бул кабарды. Ошол кабарды өткөрүп биздин чейин ошол септен келатат бул. Ошон үчүн эч бир инсан Kur'andын Алла Тааланын сөзү экендиги тууралуу шектенбөөсү дини болгон, важип болгон, парз болгон бир милдети болуп эсептелет. Алла Тааланын сөзү бул. Kur'an Allah'ın sözü.